Ömür деген берилет бизге бир жолуганда, жараткандын буйругу экен жашоо аламда. Мухтар Атаналиев бул ысым кыргыз маданият чөйрөсүндө 1995 жылдары пайда болду. Алгачкы чыгармачылыгын куудулдарга, ырчыларга пародия жасоо менен баштаган Мухтар бүгүнкү күндө ондогон ырлардын, бир катар кино тасмалардын автору болууга жетишти. Миңдеген келечек муундарыбызга туура багыт көрсөтүп, идеологиялык жактан устаты, атасы да болуп калды десек жаңылышпайбыз. Анда сөз башынан болсун. Мухтар Атаналиев Токтогул районуна караштуу Бала Чышкан айылындагы эмгек орто мектебин аяктаган соң, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы жогорку окуу жайлардын биринде студент болуп калат. Кийинки жылы өз ыктыяры менен мекенге кызмат кылуу үчүн аскерге жөнөп кеткен. Мекен алдындагы ыйык милдетин аткарып келгенден соң, Борбор калаадагы Политехникалык институттун курулуш факультетине тапшырып, окуусун уланткан. Студент кезде эле бир топ чыгармаларын жазып, элдин сынына кое баштайт. Ошол учурда Рафаэль Зарлыков түзгөн Амистад тобундагы Сапар Асанов, Гүлнара Тойгонбаевалар менен Ашкабад, Новосибирск, Москва шаарларында өткөн фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга жетишишкен. 1991 жылы Фрунзе шаарында өткөн Кыргызстандагы биринчи куудулдар конкурсуна катышып, баш байгени утуп, жеңишти камсыз кылат. Алгачкы клиптер тартылып, Атаман, Жас сулуу, Ак кайың, Чүй кызы, Ата неме каттаттуу бир катар ырлары арт артынан чыгып, кыргыз маданиятында Мухтар Атаналиев деген ысым жалпы журтка таанымал болуп калат. Ошол жылдары жаңыдан таанылып келе жаткан жердештери Абды Кадырматов, Сыймык Бейшекеев, Нуриза Авазовалар менен биргеликте топ түзүшүп, эл кыдыра башташат. Ал учурда институттагы бирге окуган достору Бекборбиев жана Гүлнара Тойгонбаевалар элге таанылып калган эле. Алар да бир топ жардам беришет. Ал эми каражат жагынан институттан берки достору Эсенжан Какешев, Сапар Асанов, Муктар Өмүракунов, Кадыр Бусурманкуловдор демөөрчүлүк кылып, колдоосун аяшкан эмес. Жыйынтыгында бир жыл ичинде Мухтар Атаналиев өз тобун түзүп, Бишкек шаарында чоң концерт тартуулап, 2005 жылдан тартып, айылдарда өнөрү бар жаштардын маданият майданына чыгыш үчүн жардамга муктаж экенин түшүнгөн Мухтар өзүнүн агайы, маданияттын мыкты кызматкери, режиссер Абдыш Айылчиев менен бирдикте эл ырчысын эл тандайт телефестивалын уюштурушат. Фестивалга жалпысынан 2000ден ашуун жаштар катышып, алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө маданият майданында жигердүү эмгектенип келишет. 2009 жылы Аят кино тасмасын баштайт. Анда да Абдыш агайынын жардамы менен команда түзүп, кыргызга белгилүү эл артисттеринин катышуусунда тартып чыгышат. Кино жаатында Азамат Арыков, Улан Султангазиев, Мухамбет Токтобаев, Табылды Актановдор менен бирге иштеп, тасма тартуу жаатында тажрыйбасын арттырат. Улут арасындагы ынтымакка чакырган Салбуурун тасмасын жаратууну баштайт. Бир унаага татар, орус, кыргыз, казак, өзбек, тажик балдарын салып алып, улутуна карабай достошсо болоорун тасмада да, жашоодо да далилдеп көрсөтөт. Таалим тарбия форматына багытталган тасмаларды жаратуу муну менен эле токтоп калган жок. Мигранттардын маселесин таамай чагылдырган мигрант тасмасы тартылды. Акыркы учурда тарыхый окуяларга басым жасалган тасмаларды тартууга салым кошуп, Үркүн окуясынын 100 жылдыгына карата Үркүн тасмасын режиссер Медин Учкеев жана кыргыздын бир топ белгилүү актерлору менен биргеликте тартып чыгышат. Жаштар биздин тарыхты билиш керек, тарыхын билбеген эл маңкурт болуп калат деген пикирди карманган Мухтар Атаналиев Үркүн учурунда азапка батып, адилетсиздиктин жеми болгон карапайым кыргыз элинин басып өткөн ошол күндөрүн тасма аркылуу келечек муунга жеткирүүнү максаттаган. Мухтар Атаналиев 2019 жылы Кыргыздын улуттук баалуулуктарына басым жасалган Жаакер маданий этно борборун түзөт. Жыл сайын жүздөгөн жаштарды улуттук баалуулуктар менен тааныштырып, манас айтуу, жаа атуу, ат минүү, таяк тартыш, чүкө оюндарын ойнотуп келүүдө. Тоого алып чыгып, балдардын мекенге болгон сүйүүсүн ойготуп, салт, наркты үйрөтүп, өлкөбүздүн идеологиясына эбегейсиз салым кошуп келет.
Бул иште да салымын кошкон элибиздин белдүү уулдары Мадали Ойтемировдун, Айдар, Адилет, Шарымбек жана Эшмат мырзалардын бирге иш алып баруусу жаакердин жамаатын шыктандырып келет. Тулку боюнда кыргыздын кылымга арыткан баалуулуктарын батырып, тубаса талантты, көөдөнүнөн көтөрүлүп чыккан өнөрдү папестеп багып, элге тартуулаган кыргыздын мекенчил уулу Мухтар Атаналиевдин кылган эмгектеринин бир гана бөлүгүн сиздерге айтып жетиштик. Мына бүгүн да ушул куттуу жайда Мухтар Атаналиевдин чыгармачылыгын сыйлаган замандаштары чогулуп, Атакемдин ак кайыңы бенефисине күбө болуп отурасыздар. Бул бенефис эл сүймөнчүлүгү болгон Мухтар Атаналиевдин оргуштап турган чыгармачылыгынын жыйынтыгы эмес. Бул бенефис Мухтар Атаналиевди бийиктиктерге жетелеген жолдун башталышы болуп берсин. Мекеним Кыргызстаным, мекеним мактанарым, бабалардан калган ыйык жолдо бололу биз ардайым, бололу биз ардайым. Алга Кыргыз, алга таза жолду тандада, шыдыр болот жолуң элим менин, туура жолду тандаса.